Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан тарта 1993 жылы кыргыз сому жүгүртүүгө чыгарылган. Ошол жылы эл 1,5-20 сом жана 1,10-50 тыйынды алгач колго алган. Алгачкы чыгарылыштагы банкноттордо Манастын сүрөтү тартылып, кийинки акчаларга мекенибиздин белгилүү инсандары композитор Абдылас Малдыбаев, бийчи Бибисара Бейшеналиева, Касым Тыныстанов, Тоголок Молдо, акын Токтоол Сатылганов, Саякбай Каралаев, Алыкул Осмонов, Алай ханышасы Курманжан Датка, Жусуп Баласагын жана актер Сүймөнкул Чокморовдун сүрөттөрү түшүрүлгөн. Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон баштап улуттук валютанын азыркы учурда 4 чыгарылышы жүгүртүүдө кездешилет. Бул улуттук валютанын өнүгүү этаптары бир нече этаптардан турат десек болот. Биринчи бул чыгарылыштагы банкноттор 1993 жылы чыгарылган. Экинчи чыгарылыштагы банкноттор 1994 жылы чыгарылган. Үчүнчү чыгарылыштагы банкноттор 2002 жылы чыгарылган. Ал эми төртүнчү чыгарылыштагы банкноттор 2009 жылы чыгарылган. Быйыл кыргыз валютасы сомдун кабыл алынганына 25 жылдын жүзү болууда. 2010 жылы Улуттук банк тарабынан кыргыз валютасынын 4-чү чыгарылышында эң ири көлөмдөгү банкнота 5000 сом жүгүртүүгө чыгарылган. Мурунку 4-чү серия 50 сом, бул болсо жаңыланган, модификацияланган. Айырмасы бул эме жанакы портрет. Бул жерде классикалык ыкма менен жасалган да. Бул жерде микротексттен турат портрет, а бул жерде уже мындай одуракай атайын ыкма менен классикалык портрет жасалган. 25 жыл аралыгында сомдун жасалгасы жана сырткы түзүлүшү бир нече ирет өзгөртүүгө учураган. Анан да кыргыз сому КМШдагы туруктуу акчалардын бири катары саналат. Кыргыз банкнотторун жакшыруусу улам жаңыланып, 20, 50, 100, 200, 500 жана 1000 сом номиналдары жаңыланып, 4-чү сериядагы банкнот мыкты үлгүдөгү валюта болуп саналган. 2017 жылы жүгүртүүгө чыгарылган 2000 сом номиналынын өзгөчөлүктөрү да бар. Кыргыз элинин баалуулуктарын камтып, Манас эпосунун белгилүү саптары да жазылган. Улуттук банк тарабынан 2017 жылдын 17 ноябрында жүгүртүүгө биринчи нумизматикалык эстелик банкнота жүгүртүүгө чыгарылган, номинал 2000 сом. Бул банкнота өзгөчө банкнота, анткени бул банкнота ушул эгемендүү Кыргызстандын эң маанилүү ошо тарыхындагы эң маанилүү 3 учурду камтыйт десек болот. Мисалы, бул 25 жыл деп эгемендүүлүктүн белгилениши. Экинчи учуру бул Улуттук банктын негизделишинин 25 жылдыгын белгиледик. Жана быйыл 2018 жылы 10 майында биз улуттук валютанын жүгүртүүгө чыгарылышынын 25 жылдыгын дагы белгилейбиз. Ошол себептен 3 учурду биз камтып, ушул нумизматикалык эстелик банкнотаны жүгүртүүгө чыгарганбыз. Сом Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнүн башкы символдорунун бири. Сом акча бирдиги республикабыздын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ жана кайсыл жылы чыгарылганына карабастан төлөм каражаты катары кабыл алынууга тийиш. Акмарал Аипова, Алтынбек Кубанычбеков, Алтынбек Сакиев, Таң маанай программасы.